биздин бизнестеги жетекчибиз деп айтсам болот. Бүгүнкү күндө өтө чоң команданын ээси, көпчүлүккө үлгү айым. Анткени 5 баланын апасы. 5 баласы 1 жашар болгондугуна карабай, бүгүнкү күндө өтө Кыргызстандагы ийгиликтүү айымдардын, бизнес лейдилердин катарын толуктаган айымдан 1-2 ооз сөз Будапешт шаарынан. Салам достор. Азыр эле айтып өткөндөй, мен 5 баланын апасымын. Азыркы учурда биз чоң командабыз менен Будапешт шаарында жүрөбүз, Венгрияда. Бул жерде биз эмне үчүн жүрөбүз? Себеби дегенде биз азыр өтө чоң семинарга келдик. Бул семинарда биз дүйнөлүк деңгээлдеги өтө чоң лидерлерден өзүбүз үчүн, өзүбүздү өстүрүү үчүн бул жерде биз сабак алабыз. Ошону менен бирге эс алып жер көрөбүз. Жер көргөн сайын чоң адамдардан биз ийгиликтүү адам боло алабыз да. Ар дайым өсүп туруу бизди ийгиликке жеткирет. Андыктан бул видеону көрүп аткан болсоңуз, ушул каналдын ээсине кайрылсаңыздар, сиздерге өтө сонун бул мүмкүнчүлүктү түшүндүрүп бере алат. Андан сырткары биз эртеге эмне кылабыз? Эртеге Чехияга жөнөп атабыз. Кандай Чехияда 2 күн болобуз. Ал жерде биз эс алууга кетип атабыз жөн гана. Деги эле бул бизнесте көп мүмкүнчүлүк бар. 4 жыл болду. 4 жылдын ичинде мен жакшы доход тапканды үйрөндүк. Биз жолдошум экөөбүз чоң команда, ар дайым позитив, андан сырткары жакшы достор. Эгерде бир өскүң келсе, эң биринчи бир жакшы чөйрө табыш керек. Жакшы чөйрө, жакшы адамдар, ийгиликтүү адамдар гана бизди ийгиликке жеткирет экен. Биз ошону үйрөндүк. Башка мамлекетке иштеген эмес, эс алганды үйрөндүк, жакшы доход тапканды үйрөндүк, балдарыбызга жакшы мамиле кылганды үйрөндүк. Эң сонун досторду таптык. Деги эле бул дүйнөдө ар тараптуу өсүү, бул биз жан дүйнөбүздү дагы өстүрүү менен биз чоң байлыктарга жетишет экенбиз. Эркиндик, свобода, бул эркиндик дагы өтө чоң байлык. Ден соолукта болуңуздар, оорубаңыздар. Бул каналдын ээсине сөз кайрылыңыз. Сиз эч качан адашпайсыз. Рахмат сизге. Бул биздин Ош шаарында бизнесин улантат. Караңыздарчы, могу Будапешт шаарында бүгүнкү күндө аябагандай көп жаштар, биз дагы бул айымдан өтө сонун үлгүнү алып келатабыз.